Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Камактагы кесиптештерин бошотуу боюнча депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк пайда болду. Атамбаевдин уулу токмоктон келип башаламандык уюштурган адамдарга автобусту ким бергенин ачыктоого аракет кылды. Сокулукта кыз зордуктаган баланын ата-энеси айылдан күч менен көчүрүлдү. Шайлоо бүтүп, абактагылардын айрымдары эркиндикке чыга баштады. Абактагы кесиптештерин башкы прокуратуранын жазасынан сактап калуу үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия калыс карабай жаткандыгы айтылууда. Баяндамачы депутат Исаев Канатбек Керейканович, атайын депутаттык комиссиянын төрагасы. Мөөнөтү бүтүп жаткан депутаттар өз кесиптештерин Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду башкы прокуратурага салып бербей куткарып калды. Бирок Канат Исаев башында турган депутаттык комиссия Бакыт Жетигеновго карата корутундуну алгач чыгарган эмес. Рахмат турайм. Урматтуу комиссиянын төрагасы, сиз айтып атпайсызбы? Депутаттарды привлечение тартканга болбойт деп атасыз, туурабы? Комиссиянын жыйынтыгын чыгардыңыздар. Ошондуктан Бакыт Жетигеновдуку дагы ушундай эле. Ага адвокат не кереги бар? Ага неменин не кереги бар? Жок, урматтуу депутат, айтпайм. Биринчи комиссиянын чечиминде биз иштин иш менен таанышкандан мурун биз биринчи улардын камалышы мыйзамдуу эмес деген маселени карап, 3 депутат ага Жетигеновдо кошулган, 3-өн тең камалышы мыйзамсыз деп чечим чыгарып, аны башкы прокурорго жөнөткөнбүз. Тилекке каршының жообун ала элекпиз. Убагында Канат Исаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратып, камакка алууга салымын кошкону эсибизде. Ал эми Бакыт Жетигенов Атамбаев үчүн аягына чейин туруп, ал тургай Канат Исаевди сабап койгону дагы айтылган. Кечээ дагы Канат Исаевдин бир кезде Бакыт Жетигеновдон тумшукка жегенин депутат Аманкул Токтомамбетов эске салды. Башкы прокуратура депутаттык комиссиянын төрагасы Канат Исаев чүйлүк катары жердеши Бакыт Жетигенов жан тартып коёорун айтып, аны төрагалыктан кетүүсүн талап кылды. Комиссиянын төрайымы болуп Айсулуу Мамашева дайындалганы менен баары бир Бакыт Жетигеновду башкы прокуратуранын жазасынан куткарып калышты. Поздравляю вас, что вас освободили. Можете прокомментировать вообще все дело это? Как вы? Кеңештин чечиминин негизинде азыр чыктык, башкаруу чарасы өзгөрдү. Бүгүн азыр мен депутатмын. Ошон үчүн Азыркы парламенттин 2 жумалык мөөнөтү калды. Андан кийин Бакыт Жетигенов депутаттык мандатынан ажыраса камап сала беришет. Башкы прокуратура депутаттык комиссиянын Бакыт Жетигенов боюнча корутундусун аягына чыгарууга атайын кечеңдетип жаткан окшойт. Депутаттардын эркиндикке чыгуусун улай Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди бийлик алып келген Жээнбековдор эркиндикке чыгып, башкалар аларга каршы чыккандар абакта калып калды деген нааразылык жаралды. Алардын арасында Жеңиш Молдокматов, Тилекмат Куренов, Равшан Жээнбековдорду дагы эркиндикке чыгаруу талабы көп айтылууда. Кылмыш жаза процессуалдык кодекси күчүнө кирди. Анда ушу тергөө менен кызматташуусу же болбосо абакта СИЗО бирде болобу, кайсыл жерде тергөө бүткүчөктү 1 жылдан ашык убакыт кармабаш керек, же өкүм чыгыш керек, же үй камагына чыгыш керек деген дагы бир талаптар коюлуптур. Ким мындай буйрук аткарган соттордагы жоопкерчиликке тартылат дегендер дагы бир нормалары бар экен. Эми азын улак тааныштым, бирок ошол кодекс жазылгандан кийин ошол кодексти иштеш керек да. Мисалы Жеңиш Молдокматовдун бүгүн камалганына 9 айдан ашты. Бирок эч күнөөсүз коюлган беренелер бирөө да дализ, бирөөсүн да моюнуна коюп бере алган жок. Бирок бүгүн дагы бийлик дагы деле кармагысы келип жатат да. Митингке чыккандарды күч менен таратуу үчүн Токмоктон Бишкекке атайын топ келип, алар Атамекен саясий партиясынын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаевга кол салганы баарыбызга белгилүү. Аларды ким тукуруп, ким буйрук бергендиги дагы ачыкталып калды. Бирок териштирүү ачык жүрбөй, ишти жаап жашыруу катуу жүрүүдө.
Текебаевка кол салган 100-гө жакын адам Токмоктон автобус менен келишкен. Президент Садыр Жапаровдун айтымында алар митингке чыккандарга каршы келген. Баш аламандыкка катышып, Текебаевка келип кечирим сураган Кайрат Чокеев аларга президенттик аппараттан бир адам чыгып көрсөтмө бергенин Азаттыкка берген маегинде айтып берген. 1 декабрда БШКнын алдында митинг болот деген маалыматты уккандан кийин ызы-чуу болуп кетпесин, элдик кошуум бололу деп Бишкекке келгенбиз. Өкмөт үйүнүн алдында турганыбызды көрсөңүздөр керек. Биз ал жерде элдик кошуун экенибизден кабар берген, колго байлай турган тасманы күтүп жатканбыз. Аны бизге өкмөт үйүнөн алып чыгып беришмек. Анан эле өкмөт үйүнөн костюм кийген бир байке чыгып, элди чочутпай консул деген ресторан тарапта туруп турбайсыңарбы? Атайын белгини ошол жерге алып келип беребиз деди. Мындан тышкары пандемия болуп атканын айтып, медициналык бет кап тагынып алышыбызды суранган. Биз макул болуп ылдый түшүп кеттик. Ал адамдарды Бишкек мэриясынын автобустары ташып жүргөнү белгилүү болгон. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевден автобустарды Текебаевка кол салган адамдарга эмне себептен бергенине кызыкты. Кто все-таки передал муниципальные автобусы, разъяренные толпе 10 дней назад за исторический музей? Вот первый тезис вопрос. Да. Андрей Алмазбекович, я хочу сказать, никто не передавал автобусы. Была официальная телефонограмма из ГУВД города Бишкек о том, чтобы в целях обеспечения правопорядка, обеспечения правопорядка предоставить автобус, так как это практика. Это все формально было. Мы предоставили каждому районному управлению внутренних дел транспорт общественный, для того, чтобы они обеспечили передвижение именно сотрудников правоохранительных органов. Ни один, и средства массовой информации это подтверждали, с автобусом, вот этой разделенной толпы, как вы говорите, других не было. Они не приезжали на этих автобусах, их никто не перевозил. Даже я, когда впервые увидел эту информацию, я обратился в АТП, я спросил конкретно, кто. Они сказали, что перевозили именно сотрудников милиции для обеспечения права. Ни одного, я не знаю, если у вас есть видео, фотофиксация того, что именно из этих автобусов выходило это развернутое, я прошу показать. Если нет, то я считаю, что это неверная информация, и мы сейчас можем внести, неверную информацию, вот именно в информационном. Не было такого. Я могу гарантировать о том, что эти автобусы выделялись для сотрудников милиции для обеспечения правопорядка. И все. То есть в этих автобусах были сотрудники милиции, да? Я извиняюсь, Кадыр Алмазбекович, у нас есть повестка дня сегодняшнего президиума. Давайте в рамках повестки. Кала башчы автобустар милицияга берилгенин айтканы менен интернетке тараган видео сүрөттөрдөн ал автобустарда Токмоктон келгендер түшүп жүргөнүн көрүүгө болот. И на муниципальных автобусах даже так. Казакстандын Нур-Султан шаарында газ менен жүрүүчү 1000 автобус сатып алуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы бүгүн 10 декабрда кабарлады. 2022 жылы жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунааларды жана атайын техникаларды сатып алуу боюнча документке Нур-Султан шаарына жумушчу сапарынын алкагында кол коюлган. Кала мэриясы Ян күлгүсүндөгү автобустарды алып келүүгө ниеттенүүдө. Меморандумга эки өлкөнүн тийиштүү министрлери, Бишкек мэриясы, Өнөр жайды өнүктүрүү фонду, Казак экспорт, Сарыарка автопром, КамАЗ инженеринг жана OnePay ишканалары кол койду. Мэрия 150 электробус жана газ менен жүрүүчү 250 автобус сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр дээрлик аяктап калганын, экологиялык таза транспорт менен камсыз кылуу, тейлөө сапатын жакшыртуу, электрондук билет системасын киргизүү аракети дагы көрүлүп жатканын буга чейин кошумчалады.
Айрым энергокомпаниялардын жетекчилери жана башкармалыктын башчылары электр энергиясын белгиленген чектен ашыкча колдонуп жатышат. Бул тууралуу Улуттук энерго холдинг кабарлады. Улуттук энерго холдингдин тапшырмасы менен энергокомпаниялардын түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана райондук тармактык ишканалардын жетекчилеринин электр эсептегичиндеги көрсөткүч текшерүүгө алынган. Мындай көрүнүштөр тармакка көлөкө түшүрүп, энергетика системасынын туруктуу иштешин камсыз кылган ар бир адамдын абийирине жана кадыр баркына шек келтирип жатат деп жазылган маалыматта. Кызматкерлерге ишинен бошотууга чейинки дисциплинардык чара көрүлөөрү белгиленди. Ноябрда түндүк электр кыргызстандыктардын эсептегичине электр энергиясынын керектүү кубаттуулугуна чектөө койгон. Бир фазалуу абоненттерге 5 киловатт, 3 фазалууларга 10 киловаттка чейин чек коюлган. Энергокомпания Бишкек, Чүй жана Талас облустарын тейлейт. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке болгон шайлоодо өлкөнүн айрым участкаларында добуштарды кайрадан саноо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылган. Шайлоочулардын добушун кайра саноо графикке ылайык жүргүзүлөт. Добуштарды кайра саноо процессине саясий партиялардын байкоочулары, журналисттер катышса болот. Ага ылайык Ош облусунан 5 участокта, Жалал Абад облусунан 3, Талас облусунан 2 участокта жана Чүй, Нарын, Ысык көл облустарынын бирден участоктарында добуштар кайра саналат. Сокулук районунда 16 жаштагы кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү айылдан көчүп кетти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Алардын айтымында 8 декабрда үй бүлө Сокулук районунун Кызылтуу айылынан көчүп кетишти. Буга чейин аталган айылдын тургундары алар көчүп кетишпесе, үйүн өрттөп салышаарын айтышкан. Facebook колдонуучулары күнөөсүз карыялар өз үйүн таштап кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышса, окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери баары мыйзам чегинде экенин, аксакалдар соту ушундай чечим чыгарганын белгилешти. Өз учурунда Бекиева мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып, ага каршы экенин билдирди. Эске салсак, 5 декабрь күнү Кызылтуу айылынын тургуну мас абалында 16 жаштагы кызды зордуктап, андан соң сабап салган. Кылмышка шектүү өспүрүмдүн кошунасы экенин, окуя болгон күнү кызды Бишкекке чейин жеткирүү убадасын берип, унаасына отургузуп, жолдон күч колдонуп зордуктагандыгы белгилүү. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.